университети, Жалалабад колледжи, табигый техникалык бөлүмүнүн окутуучусу Омуралиева Каныке Кекебаевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы интернет жана дүйнөлүк тармак. Сабактын максаты интернет жана дүйнөлүк тармак менен таанышабыз, тармактын бөлүнүшү жөнүндө маалымат алабыз, браузерлер менен иштейбиз, сайттан маалымат издейбиз жана көчүрөбүз. Сабактын аягында күтүлүүчү натыйжа интернет жана дүйнөлүк тармак менен тааныштык, тармактын бөлүнүшү жөнүндө билебиз, браузерлер менен иштей алабыз, сайттан маалымат издейбиз жана көчүрө алабыз. Интернет сөзү англис сөзүнөн алынган. Интер биргелешүү, нет компьютердук тармак дегенди билдирет. Бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы. Анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктар менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдымы. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Интернетке салым кошкон окумуштуулар: Джозеф Ликлайдер, Винсент Сёрф, Тимоти Бернерс-Ли. 3W World Wide Web, всемирная паутина, кыргызчасы бүткүл дүйнөлүк желе же жөн эле тармак деп тартсак болот. Негизги түшүнүктөр: FTP файлдарды жиберүү протоколу, интернет аркылуу башка компьютер менен файлдарды алмашууга мүмкүндүк берет. Домен интернеттин электрондук поштасына кайрыла турган компьютер аталат. IRC интернеттеги достук маек же телефон сыяктуу интернет аркылуу сүйлөшүүнү улантат. Провайдер интернетке дайыма туташкан мекеме жана ал башкалар менен убактылуу байланышты акы менен камсыз кылат. Домендик зоналардын географиялык көрүнүшү. Интернетке туташуу төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат. Тармак же болбосо желе деп байланыш жабдуулары менен программдык жабдыктар аркылуу туташтырылган компьютерлердин тобу айтылат. Эки же андан ашык тармак бири-бири менен туташтырылса, анда аны интернет деп атайбыз. Интернеттин пайда болуу тарыхы 1969-жылга туура келет. Калифорниядагы Лос-Анджелес университетинде, Калифорния Санта-Барбара университетинде, Ютах университетинде жана Стэнфорд илим изилдөө институтунда жайгашкан компьютерлерди байланыштырган тармак интернеттин башталышы болуп эсептелет жана аны ARPANET деп аташкан. Долбоордун башталышында тармактын эки башкы максаты болгон. Биринчиси улуттук коопсуздуктун кызыкчылыгына ылайык географиялык ар башка жакта жайгашкан тармактын калган бөлүгү иштен чыгып же талкаланып калса, тармактын башка бөлүгү иштөөсүн уланта алган аппараттык каражаттарды жана программалык жабдыктарды иштеп чыгуу болгон. Ал эми экинчи башкы максаты ар башка жакта турушкан окумуштуулар арасында маалыматтарды бөлүштүрүү жолун иштеп чыгуу, ошону менен катар согуштук жана илимий долбоорлордо кызматташуу болгон. Тармактын негизги компоненттери төмөнкүлөр: сканер, мыш, принтер, модем, USB кабелдин түрлөрү жана башкалар. Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютердик тармак деп аталат. Алар локалдык, глобалдык жана регионалдык болуп бөлүнөт. Локалдык тармактар бир мекеменин же болбосо ишкананын гана чегинде иштеген компьютердик тармак аталат. Тейлөөчү түзүлүш сервер, жумушчу станциялар. Регионалдык тармак кандайдыр бир регионду камтыган компьютерлердин тобу. Ал эми глобалдык тармак аты айтып тургандай, дүйнөдөгү миңдеген локалдык, корпоративдик жана өзгөчө компьютерлерди бириктирет. Хост машина түйүндөгү компьютер, терминал, тармак абоненттери, интернет, эл аралык жана нет тармак. Интернеттин иштөөсү. Интернетке туташы зымдуу жана зымсыз болуп экиге бөлүнөт.
Дүйнөлүк интернет тармагынын каркасы кубаттуулугу күчтүү хост компьютерлерден турат. Алар күнү түнү тынымсыз маалымат алмашууну камсыздайт. Хост компьютерлер телефон, оптикалык булак, кабель жана зымсыз спутник каналдары менен өз ара байланышта болот. Компьютерлерде, ноутбукта, планшетте жана уюлдук телефондо атайын браузерлер бар. Каалаган браузерге кирип, издеп жаткан маалыматтын дарегин жазабыз. Жазылган шилтеме провайдерге барат. Ал эми провайдер суралган маалыматтын дарегин серверге жөнөтөт. Сервер сакталган файлдардан изделген маалыматты алып, кайрадан провайдерге жөнөтөт. Провайдер браузерге жиберет. Ошентип, браузер биз издеген маалыматты текст, видео жана фото түрүндө берет. Демек, бир же бир нече маалыматтардын компьютерде сакталып, провайдер жана браузер аркылуу берилиши интернет. Интернеттин кызматтары: электрондук почта, жаңылыктар, электрондук котормочу, факс, модем, телеконференция, маалыматтар базалары, веб-сайттар. Браузерлердин түрлөрү. Бул жерде кардарларга керектүү маалыматты форматына карабай берүү үчүн атайын браузерлер. Эң популярдуу браузерлер: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari жана Opera. Домендин акыркы бөлүгү жана аларга туура келген мамлекеттердин айрымдары, мисалы Канада, Англия өздөрүнүн мамлекетине жараша домен аталыштары. Ал эми статистиканы карасак, бүгүнкү күндө жер планетасынын 3 миллиарддан ашуун жашоочулары интернет кызматын пайдаланат. Алардын 2,4 миллиарды уюлдук телефон аркылуу интернетте туташкан. Дүйнө жүзү боюнча интернет ачкычы 7 гана адамда. Бул сыр тамгалары бар электрондук карта. Глобалдык хакерлердин кол салуусуна дуушар болгондо, АКШнын аскердик базасына билдирүү келет. Ал жерден ачкыч ишке кирип, бүткүл дүйнөлүк интернет тармагы өчүрүлөт. Интернет пайдалануу күндөн тартып 5 жыл ичинде 50 миллион адам колдонгон. Мындай аудиторияга жетүү үчүн телефондор 75 жыл, радио 38 жыл, телевидение 13 жылда, ал эми Angry Birds оюну 35 күндө популярдуу болууга жетишкен. Тармак: жергиликтүү чөйрөдөгү тармак, окуу жайдын, компьютердик лаборатория, офис, имарат же бир нече имараттар сыяктуу чектелген чөйрөнү камтыган байланыш катыш система. Гипербайланыш: тармак барагында башка документтер менен байланыштыруучу байланыш орнотулат. Бул байланыштар гипербайланыш деп аталып, ошол эле компьютердеги же башка мамлекеттеги компьютерлерде жайгашкан бир документтин экинчисине тез өтүүгө мүмкүндүк берди. Гипербайланыш 3 түрдө болушу мүмкүн. Максаттуу гипербайланыш бул мында ошол эле документтин бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө өтүү аткарылат. Интернет компьютеринин экинчи документине өтүү каралса, анда мында байланыштагы документ салыштырмалуу гипербайланыштагы документ аталат. Абсолюттук гипербайланыштагы документте интернет компьютеринин документтеринен башка интернет документинен, башка интернет компьютеринин документине өтүү мүмкүнчүлүгү каралат. Текстик, графиктик, видео жана аудио маалыматтарды камтып, башка документтер менен гипербайланышта болгон документ гипермедиа деп аталат. Демек, текшерүүчү суроолор: интернет сөзүнүн чечмелениши жана интернетти негиздөөчүлөр ким болгон? Тармак деген эмне жана тармактын бөлүнүшү? Браузерлер деген эмне? Локалдык тармак деген эмне? Интернетти негиздөөчүлөрдүн негизги максаты кандай? Ошол суроолорго жооп жазабыз. Анда балдар, азыр биз интернет тармагына туташабыз. Ал үчүн бизге интернет керек. Интернетке Google'га киребиз дагы. Бизге керектүү маалыматты жазабыз. Издөө системасы. Мисалы үчүн биз компьютер деген сөздү жазалы, компьютер тууралуу кандайдыр бир маалымат издеп көрөлү. Поиск кылабыз десек, бизге компьютер тууралуу маалыматтар чыга баштайт. Бизге керектүүсүн Википедияга киребиз дагы. Компьютер жөнүндө керектүү маалыматтарды топтойбуз. Бизге керектүүсүн окуп чыгып, керектүү жерин белгилеп алабыз.
муштун көрсөткүчү менен керектүү чекке чейин белгилеп алып, копировать кнопкасын басабыз. Муштун оң жагындагы контексттик менюдан копировать бастык. Эми Word'го киребиз. Word'го кирип, копировать эткен текстибизди Word программасына көчүрүп алабыз. Ачтык, вставить деп бассак, биз көчүргөн маалымат Microsoft Word тексттик процессоруна көчүрүлдү. Сактаганды билебиз. Сактап, керектүүсүн алып иштете беребиз. Ушул эле сыяктуу слайддарды, тексттик маалыматтарды, сүрөттөрдү, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды көчүрүп алсак болот. Анда балдар, бүгүнкү үй тапшырма түрдүү интернет булактарынан компьютердин пайдалуу жана зыяндуу жактары тууралуу маалымат жыйнап, классер же таблица түзгүлө. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Саламатта калгыла.